Келишимдин долбоору боюнча урматтуу кесиптештерим, суроолор барбы? Биринчи сөз суроолор, комментарийлер үчүн Адахам Кисанбаевич. Рахмат. Урматтуу кесиптештерим, кайра айтып бергенден жана мен деле чарчадым. Мына текстти карап олтуруп, мына карагылачы айланайындар, муну окуу мүмкүн эмес. Сиз өзүңүз окудуңузбу ушуну? Окудум. Эч ката таппадыңызбы? Ката тапкан жокмун. Сиз бир жигиттей болуп атасыз, жана президенттен кемчилик көрдүңүзбү, кемчилигин тапкан жокмун дегендей. Муну карабайсызбы? Караңыз анда, биринчи беренени караңыз. Биринчи берененин 3-чү абзацын караңыз. Эгер кыргыз болуп, кыргызча түшүндүрө алсаңыз, мен азыр эки колумду көтөрүп берем. Окуйбуз. Жаңы беттен карап караңыз. Чыгымдарга жана адамдардын жашоо аракет шартынын бузулушуна. Бул не деген сүйлөм? Сиз не деп түшүнөсүз ушуну? Кайсы пунктун айтып атасыз? Биринчи берене 3-чү абзац. 3-чү абзац. Караңыз. Материалдык чыгымдарга жана адамдардын жашоо аракет шартынын бузулушу. Адамдардын жашоо аракет шарты деген эмне деген түшүнүк бул? Түшүндүңүзчү? Таптыңызбы? Биринчи берене 3-чүсүндө Окусаңыз, жөн эле 3-чү абзацты окусаңыз. өзгөчө кыллаалардын алуу жана өзгөчө кыллаалардын келип чыккан төбөкелдиги мүмкүн болсо. Жок. 3-чү абзацты билесизби? Сиз 4-чү абзацка өтүп кеттиңиз. Өзгөчө кыллаалар жана адам курмандыктарына, адамдардын саламаттыгына жана айлана чөйрөгө зыян келтирүү, олуттуу материалдык чыгымдарга жана адамдардын жашоо аракет шартына бузулушуна. Токтоңуз. Адамдардын жашоо аракет шарты. Бул эмне деген түшүнүк? Бул деген орус тилден которгондо жизнедеятельность болуп которулат да. Это нарушение жизнедеятельности населения. Ошон үчүн силер орусчадан түгүз эле которуп алып, бүт аталасын чыгардыңар да, тилдинчи аталасын чыгарып бүттүңөр. Бул деген адамдардын жашоо аракет шартынын бузулушуна. Бул не деген түшүнүк? Ушул жерде олтурган ким болсо ошол болсун, мага түшүндүрүп берсе, мен эки колумду көтөрүп берем азыр. Бул не деген сүйлөм? Андан кийин 4-5 абзацты караңыз. Айлана чөйрөнү деген сүйлөмдү окуңузчу. Мен окудум дегениңизден улам, мен сизге эми берем бардык суроолорду. Окуганыңыз жалган. Түшүндүңүзбү? Ушул эле пунктты айтып атасызбы? 5-чи абзацта турат. 5-чи абзацтын 1-чи сүйлөмү жана өзгөчө кыллаалар кесиптешибиз айтпадыбы? Кесиптешибиз. Айланайын, бир сүйлөмдү же үтүрү жок, же чекитүү жок эле кете бересиңерби? Быдыраган бойдон. Мааниси каяка кетип баратат? Кийинкини караң. Менчик мүлкүн жана айлана чөйрөнү коргоо. Ошо айлана чөйрөнү деген кандай жазылып турат? Өзгөчө кыллаалардын зонасына жаратылыш чөйрөсүндө. Токтоңуз. Айлана чөйрөнү окуңузчу дагы, кандай жазылып турат? Чөйрө өнү. Көрдүңүзбү? Бул не деген? Жаңы сөзбү бул? Эми бул Адахам Кисанбаевич сиз туура айтып атасыз, бирок бу жерде деген баягы немелер бар да. Азыр бүткөндөн кийин өкмөткө киргенде бул атайын ошо лингвисттерге читкага кирет да. Койгулачы. Читкага киргенде анан ошондон бу жерден неме өтүлөт. Шылтооной укмуш таба турган болдуңар. Жогорку кеңешке киргизип атасыңар силер. Кол коюп атасыңар буга. Бул болсо азыр өзү тарап менен кол коюлары бул 1-майдын астында белгиленди да. Анан май ичи бул азыркы чоң жанакында болгон каникулдардын арасында биз макулдашууларды өткөздүк. Ошон үчүн сиздерге суранып киргизип атпайбызбы? Ошол жерде турат. Принципиалдуу эмес. Эгерде өзгөртүүлөр менен кол коюуга уруксат берилсин. Мен токтоңуз. Мен сиздин маданияттуулугуңузду, сабаттуулугуңузду айтып атам. Мен ал эл аралык процедураны айтып аткан жокмун. Биз моюнга алабыз буларды бакы. Качанга чейин ала бересиңер мойнуңар уже көтөрө албай калды. Тарайбыз да. Мойнуңар көтөрө албай калды ала берип. Мойнун көтөрүлбөй, өкмөттүн мойну көтөрө албай калды. Андан кийинки абзацты караңыз. Өзгөчө кырдаал зонасы, бул аймагы деген сөз түшүнүгүңөрдө туурабы? Өзгөчө кырдаал келип чыккан тараптардагы деген бул не деген түшүнүк? Тараптардагы деген. Не деген сүйлөм бул? Жаңы сөзбү бул? Мүмкүн мен артта калгандырмын. Өзгөчө кырдаал келип чыккан тараптардагы деп. Эми караңыз. Ушундай жазылабы тараптардагы деген сөз? Ушундай жазылабы? Кандай жазылат?
тараптар дагы Ушундай жазылабы, ушу туура жазылып турабы ушу? жок, тын ордуна ды келет. Ай азамат, рахмат. Үмүт отун жандырып атасың. Эми тараптардын уюмдашкан адистер тобу зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер менен. Бул эмне деген? Бул кызматтык иттер служебный собаки. Түшүнөм. Сүйлөмдү толук окуңузчу. Зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер менен. Эмне болгон тарабынан? Кайсы тарабынан? Эки тарап болуп атат да, өзбек тарап. Мейли. Сүйлөмдү карабайсызбы? Бирөөсү болсо жабыркаган тарап болуп атат, бирөөсү жардам көргөзгөн тарап болуп атат. Сүйлөмдү окубайсызбы? Зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер менен. Не деген сүйлөм бул? Кызматтык иттерди түшүнөм, кызматтык адамдар дагы бар анын ичинде. Кимисине кирет бул? Адамдарга киреби же кызматтык иттерге киреби? Тараптар болсо, бул болсо эки тарап болуп атат, ошолордун кызматтык иттери болуп атат да. Адахан Кисмаевич. Айынан ушул күнгө жетем деп ойлободум эле дакшы. Эми не деш керек эми буга? Не деш керек? Мына зарыл болгон учурда тарабынан кызматтык иттер. Кайсы тарап? Бул жок, бул бакы эми тараптардын деген маани да. Маанини сиз айтып атасыз азыр. Сүйлөм кандай болуп атат? Сиз тура айтып атасыз. Дагы мунун караңыз. 4-чү беренени окуңуз. 4-чү беренеге чейин дагы мына 3-чү беренени караңыз. Айтор Чыңгыз мырза, мындай документ болбойт. Биз өзүбүздү сыйлашыбыз керек. Биз сыйлашыбыз керек. Башынан баштап мен айттым. Бизге кеч келди. Бүгүн эле биздин Анда күн тартибине киргизбеңиз. Биз баарыбыз биз добуш берип койгонбуз. Жардам берип коюшубуз керек, 16-сында сүйлөшүүлөр болот. Ошон үчүн биз азыр карап атабыз. Жок, момундай сүйлөшүүлөр менен барбаш керек. Бул маскара мына, уят мына. Адахан Кисмаевич, азыр биз макулдагандан кийин биз өкмөткө киргизебиз, аяктан болгон баягы башкармалыктарды өтүп, лингвистикадан да өкмөтүңөрдө деле биздей окуган эч ким жок. Мына министриңер кол коюп берип атпайбы? Министриңер эмнеге кол койсо өкмөтүң ошого эмне муну акыл жапарып окуйт дейсиңерби? Жок, тияка баргандан кийин лингвисттердин отделинен да өтөбүз да биз. Жок, кечирип койгула. Силер жанакы Бишкектин мэриндей болуп атасыңар. Ката жазса эч нерсе эмес, азыр компьютер оңдоп коет дегендей. Силер өзүңөр окуйсуңар мындай, окудум дедиңиз сиз. Мен сизге суроо бердим, окудуңузбу? Окудум дедиңиз. Мунун караңызчы эми. Алмашуу. Бuyokça көрүлгөн чаралар алмашуу. Бул не деген сүйлөм бул? Я. Мына 3-чү берененин 3-чү абзацын, 4-чү абзацын караңыз. Жою buyokça маалымат алмашуу. Координациялоо. Бул не деген сөз? Бул сүйлөмдүн мен өзүм уялып атам, азыр ушулардын баардыгын окуштан аябай катуу уялып атам. Мына 4-чү беренеде мындай деп турат. Тараптардын мамлекеттеринин мамлекеттик уюмдары. Бул не деген айланайын кыргыздар, силер кайдан пайда болуп, кайсы мектептен окуп атасыңар? Кайсы институтты бүтүрүп атасыңар? Эгер министр кол койгон расмий кагаз ушундай кирип аткан болсо, экзаменди албай эле койбойсуңарбы балдарда? Сиз окусаңыз, окуп атканда мен сыяктуу анча-мынча жерин оңдоп койбойсузбу, айтып койбойсузбу? Жолдош министр, буга кол койбой туруңуз. Уят болуп калабыз дебейсизби сиз? Окуган экенсиз. Министриңиз окуп алса керек. Азыр окуу деген бул чоң трагедия. Адахан Кисмаевич, сиздин айткандарыңызды эске алабыз. Качан? Мына кирип атканда сизге мен атайын өзүм келип кетем. Мага келбей эле коюңуз. Мага келбей, мунулардын баарын оңдоңуз. Барганда дагы лингвисттер менен иштейбиз. Бул жаатына дагы ким даярдаган боло турган болсо, ошолор менен дагы чара көргөнгө аракет кылабыз да. Кимге чара көрөсүз? Министргеби? Жок, бул эми бир аткаруучу даярдалды да. Даярдаса министр кол коюп атпайбы? Жок, эми ошону моюнуңузга алып атабыз, Адахан Кисмаевич. Эми ошондуктан сиздерден сурганып элек, эми азыр ушу менен колдоп берсеңиздер, биз ошол менен өкмөткө тарап тазалап, жакшынакай кылып киргизебиз. Аяктан дагы лингвистикадан өткөзүп, эми 26-сында болот экен, эми буяктан эми катасын эмес, эми бакы маанисине карайлы да. Мааниси жок болуп атпайбы, айланайын. Мен маанисин окуп атам ошо. Тараптардын иттери менен дейсиңер, бул кайсы деген, бул не деген сүйлөм пайда болот? Өзбекчөсү дагы бар да мунун, Өзбекчеси бар өзбектерде. Барбы? Ошо өзбекчесин берип койсоңуз, ошондо карайлы, алар кандай жазды экен.
Барбы силерде? Бизде жок.